Катализатору жок айдаган унаалардын айдоочуларына 20 000 сом айып салуу сунушталды. Мындай демилгени депутат Марлен Маматалиев Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында унаалардан чыккан түтүн Бишкекти каптаган ыштын бирден бир себебин жаратууда. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мен дароо эле катализатор боюнча айтып кетейинчи, урматтуу депутаттар, катализаторлор боюнча мыйзам биринчи окууда өттү. Жакын арада экинчи, үчүнчү окуу алып келебиз. Өкмөт Динара Расиевна, сиздер батыраак заключенияны берип койсоңуздар, биз эмне деп атабыз? Регистрация, перерегистрация болгондо необходимо в обязательном порядке проверить катализатор деп атабыз. Биз эми кайра баягы техосмотрду киргизүү билесиздер эмне үчүн алганбыз? Жок дегенде кайра регистрация кылганда, перерегистрация кылганда текшерип коесуздар. Эгерде жок болсо штраф коебуз. Мына ошондо мен ойлойм маселе чечилет депчи. Депутаттын демилгелеген долбоору эл арасында кайчы пикир жаратууда. Айрымдары бул демилгени туура эмес деп эсептешет. Анткени көпчүлүк унаалар сатылып алынганда эле катализатору жок болсо, айрымдары сырттан бул тетиги жок кирип жатат. Ошондуктан ар бир маселени эки тараптуу караса дешет. Уже мисалы перекуптар бар да, мисалы бир машина алдыбы, ал уже катализатор бар болсо, аны алып туруп, сатып, анан уже ал машина сата берет. А кээ бир билбегендер ал машина сатып алат, и уже катализатор жок да получается. Анан ага айып пул салынган деп калат. Катализаторсыз унаалар абанын булганышынын бирден бир себебин жаратат. Ошондуктан аталган долбоорду туура деп эсептеген да жарандар арбын. Алардын айтымында айдоочулар кайдыгерликти жоготуп, ар бир нерсеге жоопкерчиликтүү мамиле кылса, анда шаардын абасы да таза болмок. Анткени менен кымбат бааланган автокатализаторду ачык сатып алуу күчөгөн чакта бул көйгөйдөн арылуу мүмкүн эместигин айтышат. Долбоорго ылайык мамлекеттик каттоодо, кайра каттоодо же каттоо боюнча маалыматтарга өзгөртүү киргизүүдө унааларда катализатору жок болсо 20 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 60 000 сом айып салуу каралган. Экономикалык жана финансы министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдөгү автоунаанын 80%-нын катализатору жок же иштебейт. Негизинен бул катализаторлорду чечтирип аткан мыйзам менен негизи каршы болушса болмок, тыйыз налогторду салышып. Жалпысынан сатып атышпайбы, негизи туура эле. Туура эле го эми азыр элдин ден соолугун караш керек го. Туура эле? Бир чети туура эле го дейм. Ата көп эле жөн эле сатып атышпайбы машинанын эме катализаторлору. Акча кызыгып атышабы эмне? Буга чейин милициянын кайгуулук кызматынын техникалык көзөмөл бөлүмү экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы менен биргеликте автоунааларды текшеришкен. Ал учурда катализатору жок унаалардан коюу түтүн чыгып жаткандыгы аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө айдоочулардын көбүнө эскертүү берилип, кемчиликтерин жоюу боюнча өтүнүшкөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздуктар боюнча мамлекеттик инспекциясы менен биргеликте Бишкек шаарынын аймагында жүргүнчү ташыган автобустардын, кичи автобустардын жана такси кызматында жүргөн унаа каражаттарынын арасында кыймылдаткычынан өзгөчө кара түтүн чыгарып, аба ырайынын булгашына таасир тийгизген учурларын текшерүүдө. Эскилиги жетип техникалык бузулуулардан улам же сапатсыз күйүүчү майларды колдонуп, анын кесепетинен абага зыяндуу кара түтүн чыгарып, абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарып жаткан учурларын эске алуу менен унаа каражаттарынын айдоочулары менен биргеликте профилактикалык иштер жүргүзүлүүдө. Пунктта мында жазып турат: ушул транспорт каражаттары үчүн милдеттүү болгон чакыры кароодон өтпөгөн транспорт каражатына айдоо жеке жактары 30 эсептин көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Ички иштер министрлиги мыйзамдан жеңил автоунааларды милдеттүү техникалык кароодон өткөрүү алынып салынгандан кийин катализатору бар жогун текшере албай калган. 2022 жылдын 1-январына карата Кыргызстанда 1 445 унаа катталган. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2022 жылдын январынан сентябрга чейин Кыргызстанга 25,3 миң автоунаа ташылып келинген. Демилгечинин айтымында 2022 жылы Кыргызстанга рекорд сандагы унаалар киргизилген. Айсалкын Нурмат кызы, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.